Ата деген ким? Мына ушул суроо менен мугалим студенттерге кайрылды. Эмне деген жооптор айтылбады десең, бири күнгө, бири асманга, дагы бири жерге тең эди. Айтор аталардын кадыр баркы ушунчалык көтөрүлдү дейсиң, тим эле бул жактагынын баары азыр эле ата болуп калууну санап калышты. Бирок акыркы студенттин жообу башкача өңүттө уланып, аудиториянын маанайын түп тамырынан өзгөрттү. Жылмайган жүздөр сумсайды, күлкүлөр ыйгайланды. Кыз, бала дебей баары муюп, кулак төшүп, бири көз жашын көрсөтпөй сүртсө, бири ачык эле бышактап. Эми анын айтканын силерге айтпасам, силердин да, өзүмдүн да ичкеним аш болбос. Анын жообу мындай болду. Ата бул сен кичинекейиңде, анын чокоюн бутуңа ийилип, бутуң кичине, чокойдун чоңдугунан чалынып жыгыласың. Анын көз айнегин тагынып, өзүңдү кыйын сезесиң. Анын костюмун кийип, өзүңдү олуттуу, сүрдүү сезесиң. Оюңа келгенде андан талап кыласың. Ал аны кубануу менен аткарат. Каалаганыңды сурайсың, ал аны таап келет. Жалпыңыздарга ассалому алейкум. Катталуучулар, Окей YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн буюрса среда 3-күнү 21 число 2-ай 2024 жыл Бишкек убактысы боюнча түшкү саат 1 болду. Мен сиздер менен менин өзүмдүн жеке турмушумда үй бүлөмдө дагы бир кубаныч менен бөлүшүп өтөйм. Бүгүн буюрса среда күнү 21 число мен 1000 километр Бишкек шаарынан алыс болгон туулуп өскөн жерим айылым ата-энемдин жанына. Ата-энем билбейт. Буюрса сюрприз кылабыз. Дагы бир өзүмдүн кубанычымды сиздер менен бөлүшөйүн деп ушулай чечтим. Бизден алыстабай жакыныраак отуруп алып, кеңири бизди тамаша кылыңыздар. Буюрса бул видеодо айтайын дегеним, бизде акыркы убакта менин көрүүчүлөрүмдүн арасынан мен бул жактан статистикадан карап турам. 40% 30-28-36 жаш. Демек менин курагым. Менин курагымдагы балдар, менин досторум, инилерим, акелерим уже 2-3 балалуу болуп калды. Атаңдын кадырыны балалуу болгондо билесиң деген бул хак нерсе. Кимдин тагдырын ата болуу бактысы жазылса, Аллахым бизге ушундай пендени берип атат. Бизди мындай ата-энебизге белек кылып, ата-энебиз себепчи болуп биз келдик. Биз менен ушул жашап аткан келинчегибиз себептүү ушул бизге перзент берди Аллахым. Биз перзентибизди кичинекей убагында кандай жакшы көрөбүз, а? Жогоруда көргөндөй мен бул видеонун башка эмне үчүн кичинекей баламды койдум? Себеби биздин арабызда эми сөз ээсин табат, өтө эле баласак болуп кеттик. Өтө эле баласак болуп кеттик. Ата эненин мындай кадырыны эми арабызда анча-мынчалар бар, билбей атабыз да, сезбей атабыз. Ошон үчүн бул видеону бир жакшы жагынан эле бир таасир алып, жакшы жагынан эле жеткире алсак, менин максатым ошол. Ата-эненин таманын астында дейиштет, ата сыйлаган абир табат деп, эне сыйлаган элге жагат. Демек, эненин таманын астында бейиш бар экенин унутпайлы. Анан ата-энебизди ыраазы кылсак, ата-эненин балага кылган дуасы кабыл дейт. Ата-энелерибиз бардык биздин ата-энесин сыйлаган инсандарга, менин көрүүчүлөрүмө ата-энеси дуа кылган инсандардан бардыгыбызга, бардык менин көрүүчүлөрүмө ушул нерсени биз ата-энебизге кызмат кылайлы. Ал эми ата-энебиз бизге дуа кылган биз инсандардан болойлу. Иншалла. Бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Чындыгында мен атам, апам билбейт буну. Мен өзүм ушу семья мүчөлөрүм менен иним Эмилбек, өзүңүздөр билесиздер, Владивостоктон ушу машина алып келип перегон кылып аткан. Ушу сүйлөшүп, буюрса ушул машинени Kia Carnival'ды атама белек кылабыз буюрса. Буга чейинки биздин катталуучулар көргөн болушуңуздар керек. Алхамдулилла. Аллага шүгүр, мен ата-энемди кичи умра сапарына жөнөттүм. Эми ата-энеге негизи бул деле аз да. Ата-энеге бул темир деле аздык кылат. Ата-энени көпөлөтүп колубузга көтөрсөк деле аздык кылат. Ата-энени биз умрага, мындай айтканда, Кыргызстандан ушул
чоң умра сапарына андай желкебизге көтөрүп алып барсак дагы ошол дагы жетишсиз да бул ата-эненин кадыры, ата-эненин урматы. Ошон үчүн айтып койгон да. Апанын таманын астына бейишти. Ата-энебизге кызмат кылайлы. Эми айта берсе сөз көп, туугандар болсо бүгүн азыр обедке жолго чыксак, эртең обедке буюрса барып калышыбыз керек. Ушул машинени тапшырабыз иншалла. Сен алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Кеттик. Тилегим атам, ден соолукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанчым атам, өмүрүмдүн сенсиң башаты. Тилегим атам, ден соолукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанчым атам, өмүрүмдүн сенсиң башаты. Ай өмүрүмдүн сенсиң башаты. Töğaşuğudun Жайыл тарабына түштүк. Өттүк Töğaşuğудан. Караңыздар, бизге Алла таалам ушунчалык бейишти берген да. 4 мезгил бар. Жаз, жай, кыш, кыш. Мына чет жака чыгып жүргөндөр билет. Кыштын кысын да көрбөгөндөр бар. Таштын тысын да көрбөгөндөр бар. Күздүн кысыны дагы көрбөгөндөр бар. Биз шүгүр кылып эле мындай алтындай болгон мекенибиз Кыргызстанда шүгүр кылып эле жашай берип турганбыз. Шүгүр кылган үйрөнөлү туугандар. Буюрса алдыда 900 километр, 850 километр жол бар. Аны барыңыздар менен чогуу басабыз. Kança getirdim kata, barın birde geçirdin ata. Азыр буюрса Жалал-Абадка келип калдык. Түнкү саат 12 болуп калды. Атамдар, апамдар эч ким билбейт. Анан дагы бир иним менен сүйлөшүп, эмиле көз сүйлөшүп, биякта үй бүлө мүчөлөрүбүздөн дагы бир идея пайда болду. Анын баарын сиздерге видео жүзүндө көргөзөйт. Азыр айтсам бирок кызык болуп калат. Видеонун түшүнсөңүздөр болот. Кеттик. Кубатым атам, кубанчым атам, өмүрүмдүн сенсиң башаты. Тилегим атам, ден соолукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанчым атам, өмүрүмдүн сенсиң башаты. Ай өмүрүмдүн сенсиң башаты. Бүгүн 22-си, туугандар. Биз бүгүн таңкы саат 9-тарда келдик. Азыр кичине салып алып, машинени даярдайбыз. Мен түнү бир идея видео жүзүндө көрөсүздөр дегеним. Мен ошо атамдын бир туугандарынан чакырганмын. Азыр үйдөгүлөр билбейт, азыр атама чалабыз. Машинени жууп тазалап, даярдап турбуз. Анан атама чалабыз буюрса. Азыр Эмил инилерим үйдө кичине кан чыгарып, атам бир туугандарын чакырып, бизди билбейт. Азыр атама чалабыз азыр. Анын эскилиги жеткен кийимдери эмеси кызыктырбайт. Анын кыймылы сага жакпайт. Сөздөрү кычырмагендери. Сен кечигип, ал кыжаалат болуп, кечиккениң үчүн сен урушуп кетпейт. Сен аны көтөрө албай, эркин көтөрө саласың. Ага үлүмдү көтөрөсүң,
звонок кетпей атат. Азыр Разак шаарынан үй тарапка келатат. Биздин аркабыздан эле жетип келип, машинаны таанып эле калбаса, азыр ошондой биз эртерээк өтүп кетишибиз керек. Атам бардык бир туугандары чогулгандан анан сюрприз кылып, буюрса ушул машинаны беребиз. Баягы негизи аталарга, энелерге бул нерсе дагы арзыбайт да. Баягы Бишкектен жаңы жөнөп атканда бул көргөнсүздөр видеонун башында. Бул ата-энелерге эми просто көңүлү көтөрүлүп, сүйүнүп, ыраазы болуп, балдарына дуа кылып жүрсөлөр бардыгы жакшы болот деп калса. Бардыгыбызды ушундай дагы бир жолу айтып коеюн. Бардык менин көрүүчүлөрүмдү ушундай ата-энелери дуа кылган инсандардан кылган болсун. Аллахым ошол күндөргө жеткирсин. Сиздер дагы иншалла ниет кылып коюңуздар. Аллахым келет. Бардык нерсе ниет амалга жараша болот туугандар. Бая атама чалса алган эмес. Азыр уже бар жогун даярдап кетип атабыз үйдө. Эмне деген жооптор айтылбады десең, Атам бир туугандары менен үй асманга дагы кетти. Айтор аталардын кадыр бар ушунчалык көтөрүлдү дейсиң. Эмеле бул жактардын баары азыр эле ата болуп колуна санап калышты. Бирок акыркы сөзүн жобу башкача өңүтчө уланып, аудиториянын маанайынча ыкмамын. Алло. Жырмайган күлөр сынсайды. Алло. Күлөр ыйгайланды. Кыз, бала дебей баары муюп, кулак төшүп, бири көз жашын көрсөтпөсө, бири ачык эле бышактап. Эми анын айтканын силерге айтпасам, силердин Ассалам алейкум, кандай сата? Анын жолу мындай. Сұрастар бүтінч? Бутун кичине, чокойдун чоңдугунан жегылтасы. Анын көз айнегин тагынып, анын костюмун өзүңдү олуттуу, күтүрдүү сезесиң. Кана көрсөтүңчү кимдерди? Ал аны туганын аткарат. Ого. Ал аны таап берет. Кечинде сенин мойнуңа миңзип, Чоң атамдар эжемдер келгенби? сен сырткылыктап жүрөсүң. Бирок бүгүн ал жумуштан кандай чарчап келгенин билбейсиң. Ата бул сен болгондо анын көөнөрүп, көрүнүп атат. Коюна көңүл бурбайсың. Анын эскилиги жеткен кийимдери. Чоң атамдар эжемдер келгенби? Анын кыймылы сага жакпайт. Сен кечигип. О, кандайсыздар? Кечиккениң үчүн сен урушмуш болсо, сен аны көтөрө албай. Сұрастар бүтінч? Жакшы, жакшы. Аны кагасың. Ал унчукпай калат. Жакшы, өзүңүздөр ам отурасыздарбы? Сени кечиккен. Эгер бени бүкөйүп сени менен жаша баса, сен анын колуна жете бербейсиң. Анткени сенин боюң андан курда. Эмил кыжалат болуп кетти эле өткөндө эжемдерди. Эч кимиңиздер карабапсыздар деп шеп урушту да. Негизи ал кичинеңде да, чоңойгонунда да Связь дагы бизде үйдүн ичинде экен, жакшы ала бербейт. Эч нерседен кабары жок. Атам өзүнүн бир туугандары менен тамактанып атты, конок кылып аттыр. Биз уже келип калдык мынакей. Бул биздин көчө, мен чоңойгон көчөлөр. Тирегим атам, ден соолукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанчым атам, өмүрүмдүн сенсиң башаты. Тирегим атам, ден соолукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанчым атам, өмүрүмдүн сенсиң башаты. Ай өмүрүмдүн сенсиң башаты. Жеторунду жөнөйт. Ой,
Anay zor ya. Oy. Oy. Boş yok. Kata. Mana yang mana? Berarti kan, apa? Bunu jasa koydum mu lan dedi. Cıgılasın. Ben atamın bir tuğanları bağırları. Yasa dedim. Cengem Doktum da Rus'un seni niye kuruldu öyle buyursa o şu kınga buyururken. Gel açın. Patlı var. Bak bakalım. Ушул машина менен ушул бир туугандарыңыз менен чоң ата, чоң энелерим, бу жерде карындаштарыңыз турат. Ушул жалаң ушул бир туугандарга кызмат кылган машиналерден болсун. Энем экөөңүзгө ушул биздин бактыбызга бар болуңузга, бир туугандардын бактысына бар болуңузга, эч качан оорубаңыздар. Биз ушул эрежеге жеткирген ушул сизлер Bunlar kıyımçılık olmasın, şu ısık suyu kaynamışlarımızda şu erejege жеткирип атабыздар. Атаңды, кадырыны, балалы болгондо билесиңер. Kuanıştın iyi da bulan. Allah razı olsun. Mana. Saat katıran kaydayımız da kuda sarı. Başkasına İngiliz köyden de. Bugün koş bayram eken, erteң 23 fevral tomatamlardı da tutab koyuyoruz. Jezdelerim dağı turar. Mana. Ne demek ki? Birinciden mana Xudoga şükür endi adam balası şu birinci öz balalarına yaxşı suyurmak ata enenin negizge oy tilegiler uşul eken öz balasından yaxşı bir sözlerdi oğup yaxşılap tarbiyalap östürüp yaxşı erejege jetkizip oşol yaxşı bir iyiliklerge jetse ata enenin baktısı oşol eken negizde şol ballardan, kızlardan endi Allah'ın buyruk, Allah'ın hükmü eken bu her kimisi öz Allah Taala buyurgan turmuş yoluga düşüp erejege jetkenden kimi şunda bolup keteberer eken. Endi bargan jerdeler şol bakırap şakırap eler, bargan jer menen bar taap ошол жердин bayağıda kum menen singip suu menen жерине singip kete bergen ошо негизи ата-энем бакты экен. Балдарым силерге не демекчимин? Балдарым, кыздарым, мына силерге рахмат чоң. Мына жерде көп атаң энең биз экөөбүз үчүн көп жакшы сюрприздерди татууладыңар. Өмүражга билет татууладыңар, барып келдик. Кудайга миң келме шүгүр. Ошондой жакшы нерселер татуулаган, мындай нерселер биз эч ойлободук эле. Мана бүгүн силер 2024 жылдын 22 февралда эртеңки ата мекендик коргоо күнүнө карата силер бизге дагы бир жакшы кубанычты татуулап атасыңар. Мана башына белек кылып атасыңар. Карневалда рахмат. Мана биринчи силерге ошо Алла Таалам денсаулык берген болсун. Ömrüңөр uzun bolsun. Daima kılgan işingерге Allah'ım barakasını bergen bolsun. İşingерге Allah'ım ming eselep kögötüp bergen bolsun. Endi bul bergen beleğenger menen Xuda kalasa men mana ayıldagı bir tuğandarım menen şu nevrelerim menen siler menen
kolu komşu tuğan urukları menen, karındaşlar menen akalarim birim şu jakşılık günlerge Xudo kalasa. Toylarga minebez, anda mundaga minebez. Jida köngüldögüdey boldu. Men dağın uşunday nerseni özüm çengsep jütmele bugün çotu jürek özü başkaça bolup uyku bolup turdu ele. Men oyladım ele. Şu sonaga ketip kalıp Razak şaharına. Ошол жакта дагы çotu bir nerseni sezip atты jürekçi. Men özümçe mana maşinany bu sizlerдің kelişiңер men ошол эле күtpödüm ele. Hürmetlerim, derim Bişkekten gelsin. Bunu ele hazır oyladım çay içip oturganımızda bunu tayarlap koydu eken dep çıktım öyle. Rahmat. Dua verin onda. Endi duanı men bir tuğan ağam Çoğatan versin onda. Aksakal ağabey. Harcal ağama öğren duanı siz verin endi. Devreleringizge. Hurmatlı benim bir tuğanlarım. Ben özümçelik tavukunda kalıp şunçalık suyunup. Ama otam ben keçiresine. Bırak. Balanın şunda demesinde jakşı bilesin de. Öyle atağa şunda desile belek kılbassa şunçalık suyunup. Bir tuğan basımda, basımda, çoğataz basımda şu ballardan burası razı olup ben alıtam. Yeme Çençene kelgende ошол машинаны белек кылыш бул өтө чоң сыймыктан да неме кылып келгенде. Эми бир жагы мен дагы Махмедали Кемал тамашалап кетейин. Şu кече жакында şu кыздарды алып барып, балдарды алып барып Кыргызстан чемпионатында катыштырып, биринчиликти алып келди. Алыш бел күрөшүдөн ошол күрөштөгү чыныгы ошол өзүнүн мээнети, ошол өзүнүн баягыда чыгармасы киши менен болду. Мына балдарды жакшы тарбиялеген балдар ушундай жакшы бир жакшылыктарды көрүп атат. Эми бир жагы мен коркуп атам. Şu Махматалын кылган иши кабады да, бардык нерсени кылды. Трактор майдады, машина майдады, автобус майдады, базарды ham кылды, баягыда камерсатан болду, ар нерсе болду. Кыскасы эч нерсе кабады. Турак, гилемде калып сапты. Токонго чейин бияга. Бачактарды şu жакка ташап барды. Эми şu таксабатка чыгып кетип калабы деп мен шуга коркуп атам. Bana karnaval menen баягы Россияга кетип калабы таксабат этип деп шолон коркуп атам. Бир жагы неким сүйүнүп алып калам бир жагы. Себеби şu Махматали кем чыгып кетсе, алы сабактары мага калат деп. Тамаша экен эми. Эчи кылып шундай бул неме кыла берем. Майла. Илайым бардыгыбыздын өмүрүбүз узун болсун, эч нерсе кем болболук. Амин. Максаттылыктарыбыз Аллахтын берген болсун. Амин. Şunday жақсылықта да şunday немелерде жүрө берек. Rahmat. Atam maşinesi sizlerдің maşinеңіздер. Мен негизинен айтып кое турган мына ол кубанычтуу ыйлар. Булар эми негизи Алла Таала тарабынан берилген кубанычтуу белектерде Алла Таала тарабынан берилген деп билишибиз керек. Аллага миң келме шүгүр. Мана ушундай нерселерге жеткизгениге бардыгыңыздарга тилерим, кааларым Алла Таала ушундай жакшы бир кубанычтуу бардык жакшы нерселер татуулаган болсун бардыгыңыздарга. Учурдан пайдаланып, энемдин дагы көңүлүн алайын деп şu kızları, aldары, şu Sevinç Mart'ta geldi ama. Zaten Sevinç Mart bayramıga. Şu bardık baldarınızın atına ne? Ha maşineye hem opsiyon oturumuzlarsa bir. Ben doyat koyayım bu. Ama olsa bile bile. Uydun ulusu soğusu eceme dağı. Nagi koymuş. Ay Allah. Baruzdu da karı soğuksa. Biraz verin. Akbayıp durgan.
Hiç böyle yok. Yüreğine tınşan, bir böyle çıkar. Çizene işte. Ya topundan var. Söz yan çıkar. Maşinanızda kulluk olsun. Rahmat baldarım. Şu atangardı bizdi silap kelgenler üçün çoğun rahmat. Sizlerim iyi bilenler menen tınç boğular. Daima Allah Taala işinlerge roğuç bersin. Hiç vaqtda çökpögüler. Şunday basın o men. Ha maşinaga bir oturunguzlar hemen. Men yuqorida aytganday men atamның bir tuğanlары muğalim. Анын баарын видеого сиздерге видеонун аягында жакшылап жеткирем. Буга чейинки баягы оштоп калган Kia Rio'ну өзүңүздөр жакшы билесиздер. Атам айдап кетип аткан бул жактан спортсмендерди алып. Кыргызстан боюнча ошол биринчи орунду алып келди. Анын баарын видеонун аягында айтабыз. Tormozu basıp durup knopkanı basın da. Kaşetke turgasın. Негизи ал кичинеңде да, чоңойгонуңда да өмүр тилеп келет сага. Сен болсо анын батыраак өлүшүн тилейсиң. Ал сени ыркайыңда көтөрөт, бала бакчага көтөрөт, мектепке көтөрөт, оорусаң көтөрөт, соо болсаң да көтөрөт. Өмүрү сенин түйшүгүңдү көтөрүү менен өтөт. А сенчи, сен аны табытка салып көтөргөндөн башка көтөрбөйсүң. Ата мына ушундай. Кимдин тагдырына ата болуу бактысы жазылса, бул айтылгандар анын башынан өтөт. Атаңарга жакшы мамиле кылгыла. Бир кезде атаң жанында турганда, жети баштуу желме узанда коркпойт элең. Ал сенин кубатың эле. Мына ошол кубатыңдан кайсы бир күн айрылаарыңды унутпа. Ата деген мына ушундай. Так, hazır. Bugün bizde toy eğimi başlandı. Hazır. Kuyuvaldardı paygambarlar sıylagan dedi. Ana men jezdelerim. Aka. Bul muna. Üçüncü jezdem. Bul yerden kichine atam karındaşı bul. Kenjetay jezdem da bul. Ең жашы şu. Уже балдары уже өзүнөн чоң болуп кеткен. Бул мен өзүм жээндим. Беркен жээним. Беркен жээним. Мен өзүмдүн жээним ушул. Мынакей. Санжар деген жээним. Мен өзүм. Момун. Көптөн нештесиң, а? 5 bir tuğan. 5 bir tuğan. Эми булар үйлөнгөндө расходду айта бериңиздер да. Так. Бул үй биздики, бул үй баягы ким көргөн болсо, заманамасыларын тартканмын. Салижан деген. Бул дагы чоң атабыздын үйү. Бул биздики. Мен мына сарайлар бар эле, мына жерде дагы бирөө бар эле. Мына жаңы неметиптир. Мындайынан узунунан эле Г-образный сарай. Биягында дагы бирөө бар эле. Шундай айткандар. Жезде анан не жаңылык анан? Жаңылык жок, Жаңылык. Жезде нужен везде особенно акча керек кезде деген ушул кишилер мына. Кишини жакшылап тарткын. Бул менин кошуна досум болот. Родноюм. Кан досум. Негизинен ушундай айтгандар. Бул мактаныш эмес, балким бирөөлөр ушул нерсени дагы ниет кылып жүрөт. Ошол ниетиге эртерээк аракет кылып,
ушул нерсеге жетсе деп тилейт элем. Ар бир менин көрүүчүм ушул ата энесине ыраазы кылып, ата энесинин ыраазычылыгын алып, дубасын алып, ушундай жакшы сооп иштерди кылганга ар бир менин көрүүчүмө каалайт элем ушул нерсени. Ар бир менин көрүүчүм жогоруда айткандай ушул ата энеси дуа кылган, пенделерден кылганды Аллахым өзү насип эткен болсун. Буюрса жогоруда чоң атам айтмакчы, ушул ата эне бала үчүн нелерди гана кылбайт экен, ата энеңдин кадырын балалуу болгондо билесиң дейт. Мен ушул мен дагы ошол көптүн катарында атамды, апамды кичине болсо дагы көңүлүн көтөрүп, ыраазычылыгын алып, дубасын алып калайын деген эле ниетте ушул кечи умра сапарга жөнөттүк буга чейин. Андан кийин эми ушул темир тулпарды белек кылып, эми бул нерселер деле бул ата эненин баягы ата энеге алмашкыс нерселер да. Анан мындай карап турсак, ушул нерселерди бизден балдарынан белек катары алып, мындай күтүүсүз жерден ушундай бир белектерди берсек, көңүлү көтөрүлүп, сүйүнүп, бизден ыраазы болсо деген эле ойда. Буюрса дагы жакшылык иштер алдыда. Бардык нерсе ниет амалга жараша. Мен атам тууралуу айта турган болсом, атам ушу өмүр бою ушул физрук болуп, ушул айылда, айылдын жаштарыны ден соолук чыңдоо максатында ушул спорт тармагында өзүнүн салымын ушул Лейлек району боюнча жана Кыргыз Республикасы боюнча өзүнүн салымын кошуп келип жатат. Жакында эле ошол жанагы мен жогоруда айттым видеодо, Киярио Ошто бузулуп калып калганда, мен атам бул жактан айылдын ушул спортсмендерини республиканский таймашка алып кетип аткан, ошол жака күрөштүргөнү. Жолдо ошо түнү саат 12-11-де ошентип Киярио бузулуп калды. Анан ал жерге таштап коюп, такси менен барып, буюрса Бишкекке барып, ал жака барган сапарында дагы ийгиликтүү биринчи орунду камтып келди. Биринчи, экинчи орунду именно ушул Баткен облусу, Лейлек району, Лейлек айыл өкмөтү, Кара Суу айылы, Бостон Эралиев атындагы орто мектептин окуучулары, биздин 3 спортсменибиз, карындаштарыбыз болгондо дагы ушул Кара Суу айылынын тургуну. Аны ошол атам машыктырып өзү алып барып келди. Мындан сырткары волейбол тармагына дагы көптөгөн өзүнүн салымдарын кошуп келип аткан. Азыр учурда ушу район боюнча спорт комитетте иштейт, тренер болуп, ошол жакта кызмат өтүп атат. Эми мен бул машинени белек кылганын себеби дагы атам ушундай биздин убакта эле, биз окуп жүргөн убакта эле мындай районго болобу же болбосо бир кошуна айылдарга болобу ушундай спорт жаатында өткөзө турган мероприятие болсо, сөзсүз түрдө бир жак эле 5, 10, 15, 20га чейин окуучу алып барат. Атам ушул машинени ошондой өзүнүн кызматыга пайдаланып, ичи кенен 9 орунду ушул окуучуларны дагы мындан жогорку даражага чейин көтөрүп, ушул эле айылдын эмес, ушул эле райондун эмес, бүткүл ушул Кыргызстан боюнча ушундай баягы элдин, кыргыз элинин желегин желбиреткен спортсмендерди чыгарышына тилектеш болуп, ушул машинени белек кылдык. Ар бириңиздер ниет кылып коюңуздар, иншалла сиздер дагы бир күн болсо бир күн убагы келет. Кудай кааласа чын жүрөктөн ниет кылган болсоңуздар, бир күн болсо бир күн сиздер дагы ата энеңиздерге ушундай темир тулпар, автоунааны белек кылып, эми бизден ушул жакшы жагына үлгү алсаңыздар эле биздин максатыбызга жеткенибиз ушул. Ата эне бул бала үчүн бардык нерсеге даяр нерсе да. Атаңдын, энеңдин кадырын балалуу болгонуңда билесиң дейт. Себеби азыр мен видеонун башында айткандай, менин аудиториям ушул 40% мен курактуу, уже балалуу, чакалуу, үйлүү, жайлуу болуп калган менин досторум, агаларым, инилерим. Балдарыңыздарды кандай жакшы көрөсүздөр, а? Балабызды кандай жакшы көрөбүз, эркелетебиз, чуркап барат, жыгылып басат, тургузабыз. Бизди убагында биз ата энебиз деле ошентип, мурдубуз агып калса мурдубузду арчып, эми баягы улуу сөздө уят жок, булгап койгон болсок, жыттап, жыттап, жууп, тазалап, ушинтип пөпөлөтүп чоңойтты да. Эми биз деле ошол нерсени акташ үчүн ата энебизге бир аз болсо да кызмат кылып койсок, Алла Таала биздин ишибизде, биздин жасап аткан нерселерибизде, биздин өмүрүбүзгө берекени берет да, сөзсүз түрдө. Сөзсүз берет Аллахым. Ошон үчүн бардыгыңыздарга
чын ден соолук. Мен сиздер менен ушул даражага жетип отурам. Мен сиздер бар ушинтип ата энемди сүйүнтүп отурам. Мен сиздер бар ушундай акыбалда жашап атам. Алхамдулилла, бардыгына шүгүр. Мен кыйналганда мисалы ушунчалык атам апам переживать этти, убагында билет көргөндөр бар, билгендер бар. Бул атанын сөзү, бул бала үчүн, эй балам, жыгылдыңбы? Сен турушуң керек. Сен ошол бойдон калсаң, бул сенин жатканың семьяңа, бизге, бир туугандарыңа зыяны, залакасы көп тиет деген нерсеси, бул бала үчүн кандай мотивация. Жыгылдыңбы? Сен турушуң керек. Сен аркаңды карабашың керек, сен только алдыңды карап, аракетиңди кылып, адалдан тамак таап жеп, семья бала чакаңды, өзүңдүн жаныңды, бир туугандарыңды ушундай адал тамак менен багып жашашың керек. Тур деген сөзү гана кандай мотивация берет. Мен убагында кыйналганда атам ушул сөзү эсимде. Бул сөз эч качан унутулбайт. Кудай кааласа атам апамды жакшы комментарий жазып коюңуздар. Атам апам көрүп сүйүнүп калсын туугандар. Ушундай буюрса бүгүн атам апам эмелерине, бир туугандарыны да конок кылабыз. Жогоруда ушу ичине кан чыгарып. Эми мындай айтканда бул жакшылык нерсени көрүп атамдын бир туугандары дагы сүйүнөт. Негизинен айта берсе сөз көп. Барыңыздарга ийгилик, оорубаңыздар. Аталарыбыз, апаларыбыз бар болсун. Өмүрүнө береке болсун. Ийгилик барыңыздарга.